Ислам Каримов, Өзбекстандын марқұм президенти, самолетто интервью берип атып, ушул видеосуга көзүм түштү. Жандагы интервью журналисттерге бардыгыга сүйлөп кетип атат. Бир канча өлкөнүн президенттери дагы бар. Мен бүгүн ийгиликке жеттим, президентмин дейт. Колумдагы бардык мүмкүнчүлүгүм бар дейт. Бирок менин энем 80 жашында өттү дейт дүйнөдөн. Менин энем 80 жашта дүйнөдөн өтүп, 80 жашыга чейин Самаркандтан башка жерге чыккан эмес дейт. Бир областтан башка жерге чыккан эмес ушундай президенттин баласы, энеси. Кана бүгүн мүмкүнчүлүгүм болсо дейт. Кана бүгүн шансым болсо дейт. Кана убакытты аркага кайтарып болсо дейт. Кана ошол учурлар кайтып келсе дейт, мен энемди мындай самолетто болсо дагы ар кандай техникалар менен ар жерге дүйнөнүн ар кандай булуң бурчуна алып барып айландырсам, дүйнөнү көрсөтсөм энеме дейт. Мен ушул арманым дейт. Урматтуу мусулман биртуганым, энең барбы ушундай нерселер сен үчүн арман болуп калбасын. Ата энең үчүн аракет кыл. Энең сенин үйүңө келген учурда бейиштин бир гүл бакчасына келгендей болсун. Бейиштин бир бакчасына киргендей болсун. Сенин үйүңдө чай ичкен учурда Каусар суунан ичкендей болсун. Кечкирди бар, укта деп балдарың уктатып койбо. Балдарың периштедей апаңды айланасында айланып турсун. Эмне кызмат бар деп. Энең өткөндөн кийин урматтуу мусулман биртуганым, эне өткөндөн кийин өзүңө дагы кире албай каласың. Үйүңө келсең, келиниң болот, үкәңдин аялы болот. Апасыз үйгө эм кире албайсың, өзүңдүн үйүңө кире албай каласың. Үкәң баякта десең, жумушта болот. Кире албай каласың өзүң үйүңө дагы. Кайтып кетесиң. Үкәм келгенде келем дейсиң. Урматтуу мусулман биртуганым, ойлонушубуз керек. Энени сыйлады, урматтагын. Алардын таманында бейиш жатат. Бейишти ар жерден издебеген.